Бул 2 жаш кулан. Быйыл атасы Казакстандан келген. Гизборн деген айгыр. Энези Пакет Канзаводдо кадимки атактуу Пакеттин кызы мунун энези. Атасы Гизборн деген Казакстандын Нурсултан Назарбаевдин конечныйдан чыккан дейт. Ошодон алганбыз. Канзаводдон алып келгенбиз, Искен деген баланы. Бул 5 жаш ат болуп калды. Кудай буйрса жаңы эле алдым. Кудай буйрса алганына 2 ай болду, 2 айдын жүзү болду. 2 айдын жүзүнөн бери бирке багымыш этип жаңы чабып баштадым. Кең Аралда Бекен деген макетин алгам 150 000 сомго. Ошол эми муза тренировка берип баштадым. Үмүт чоң будан деле. Чугат Чыркайт деген эме бар. Энези атактуу эле талас ичинде алдыңкы бээлердин бири. Могу жетелеп келаткан тайым Көлкаранын баласы, атактуу кадимки Көлкара деген айгыр бар. Ошо көлдөн келиптир. Ошонун баласы энези Пакеттин кызы, мунуку дагы. Ошол жакшы тай бул деле, Кудай өзү муну деле көрүп үмүттөнүп атырык. Алда келечекте чабабыз эми, Кудай буйрса. Тайдан сарайы жакшы жылуу болбой, условия болбой, тиги экөөнүн эле чапканга жетишип калайын деп анан тайларды эметкен эле жокпуз. Балдар да бошобой көптөр үйрөткөн деле жоксулар. Бирин экин эле минип ушинтип оттук. Ушуну үйрөтөм, Кудай буйрса күздөн баштап чабып баштайбыз буларды. Кудай буйрса өзүңөр көргөндөй жаңы эле тарап жүрүп адам мурун 1-2 саат чөптөн алып мазалап койгонбуз. Эми азыр бирсе жумуш берген чыккан жатырык. Кудай буйрса бирке тренировка кылдырып келейин деп. Суuткан учурда күндө чыгабыз, күндө атты бастырып турбасаң уже өзүн жоготуп коет. Бир үйдө турса 1-2 күн үйдө туруп калса эле кадимкидей эле баягыдай болуп курсактары тоюп алгандан кийин эркелеп баштайт. Ошолорду бирке саал жеңилдетип туруп күндө чыгып турабыз, 1-2 саат бастырабыз күнүнө. Чабышка аз калганда тер алабыз, ушундай бир 2-3 тер алып чабабыз. Бул ат деген Кыргыздын башта адам баласынын канаты, уназы, могу машина жок учурунда жалаң тетиги оош жаллабат деген жерлерге жалаң ат менен аттаган. Ошон күлүк деген ошолордун мыктысынын арасында мыктысын илгерки биздин ата бабаларыбыз Толбай сынчы дегендер ошолор таап күлүгүн тандап сынаганда. Я бисмилла. Алла жөн болна. Так, балам акырын алакка барып бир саат бастырып, жарым саат бастырып келе, анан бизге тер алып, моюн тер алып иштетебиз да. Жарым сааттан ашыгыраак бастыргыла. Бекем отур, коркпой эле жай бастырып бер азыр кичине бизге жеңилдесин. Бастырып эле бар, акырын жарым саат бастырып келе. Акырын отуруп алып. Тигинерээк бастырып бир жарым сааттан ашык бастырып койгула. Бакыт Алланы жакшылап кара, Алла ачка угулап калбасын, жакшылап бастырып кичине жанына ыкчам коркутпай бастыра бер. Мисалы үчүн мен 3-4 жыл мурун ат чапса ушу деген эле саал мүчөрөөк аттуу болсо ошону чаба берчим да. Көрсө анын эле чуркап айткан. Аттын негизи дээрине карап, канында болуш керек экен, өзүнүн линиясын кубалап азыр чаппасаң, ошо чабылбай деле калып туруп, чабылбай тигезиң. Азыр мына эми Кудай буйруса 2 жылдан бери кичине үйрөнүп калдым, жакшы эле болуп калды. Кудай талас ичине кичине көпчүлүк саяпкерлер менен таанышып, салам түз болуп, күлүк негизи чабыш деле негизи оңой деле эмес. Кээде убакыт учур болуп калат, отуруп күлүктү багып атып деле апаң, келинчең, бир туугандарың эле өзү отуруп, терге барып келейин, бирке тыйын бер десе, бергиң келбей ошо атыңа жем алып келип, ушуларга эметип анан эметип калат экенсиң. Буларды көбүрөөк карап сал, койчу деп ушундай азарт болуп, өзүнчө эле сыймык. Экинчи орунду Реджеп аттуу күлүк Изалиев Бийгазы 5 таш. Күлүгүң да ушинтип мээнет кылып, аябай күлүктү мээнет кылып, ушу жакшылап дайындап бирдеке кылсаң чуркайт экен. Кудай буйруса, күлүктү мына өзүңүз көргөндөй чаап кичине былтыр 2 жылдан бери аралашып, 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга чейин илишип жакшы эле жүрүр. Негизи күлүктү суутуп, чаап, бала чакаң менен чыгып, поляга чыгып, эс алтып, иштетип, карап, балаң кулап, кайта үйрөтүп турса тим эле өзүнчө эле жыргал. Ылайык жумшак жерге катыраак түшүп калса кичине атаңызга чейин деп кейгес. Күлүктүн негизин чаап, улам чаап илешип, байга алып турсаң өзүнчө ал деле сыймык экен. Кийинкиси Реджеп Гизборн Бийгазы Бакыт 5 таштан экен.
Торгашка Жанышбек Усман Аманбаев айыл өкмөтү. Негизи чыгып туруп, атың чыгып, сүйүнүп менен өзүнчө эле рахат деген да, күлүң атың майгенге илешип турса, бир өзүнчө эле баа эметип, мен күлүгүм чуркап калып туруп, Кудай буюрса жакшы экен деп улам адамда жакшысын истеп, дагы чуркап, умтулуп, талаз ичинде эле эмес, сыртка чыгып, ушу чабам деген ойлор бар, ушу Кудай буюрса чаап ошол жака да бир илешип, утуп келсем деген ойлор бар, Кудай буюрса ушу утам деген ойдомун, үмүттөмүн. Не болду я? Кандай кулаган жоксуңбу? Нормально экен, коркуп атсыңбы? Коркпой бастыр. Бактыбек чоң өзү сен анан чабасың да. Бастыр болду. Кадимкидей жеңилдеп калыптыр. Кудай буюрса саал бир саат желдирип азыр биртке. Иштетип коелу. 13 мартта Манаста ат чабыш болду. Ошол жакта ат чабыш болуп, бул экөөнү алып баргам. Рецеп бунусу Цунами. Биринчи эле тай чабышка чабылып, тай бүткөндөн кийин кунанга кошуп, кунаным биринчи болду Манастан. Атым деле жакшы результат көргөзүп келаткан. Алдыда келип биринчи куруктар эме акыркы куруктун эмесинде эле алдыда келатып эле ат саал мүдүрүп чабан десин кулап калып, ошол жерден калып калды. Кичине айылды көстө чуркалып качып кетти. Саал ушун эмеси саал келишпей калды, ошол жерден багы чуркабай калды. Gürütüp çer şarına kulada yarışı, babalardan saltı ken argınaklar carışı. Kuştay uçup sızışa totalanı kaldırıp, gider üçün kim çıksa söyletirdi artınıp. Atadamdın kanatı degen söz var elimde. At tuyağı baspağa yer yok çıkar cerimde. Kuyruk calı dögüler göz kandıratsın bakın. Hep jakşılıkta toy bergen kırgız elin kımbatı. At gelip attar gelip cildi uçup bak gelip. 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 Düngür ötüp çer şarına kulada yarışı, babalardan saltı ken argınaklar carışı. Kuştay uçup sızışa totalanı kaldırıp, gider üçün kim çıksa söyletirdi artınıp. Anılavay çamurlar, cırak gelir çatalı. Cemli bürtü ıgınlar, cırak gelir çatalı. Чабып, иштетип, чогуу иштетип жүргөн ушул атты дайындап аткан ушул Бакыт деген балам азыр. Азыр атың 1000 күлүк болсо деле чабан десиң слабый болсо, атыңды чаба турган жерден чаппай, чаппай тургандан чабып, чабан десең көпчүлүк эзе эстетет, биринчи очередчи. Атың тапка келген күндө дагы чабан десең слабыйраак болуп калса, слабыйраак болуп калат да, атың кадимкидей артка тартат. Кудайга шүгүр, бул улуу балам чабып, былтыр көчмөндөр оюна чабып келди. Көп жак сырт жакка чабып жүрүп, нары бери көп аксыга чейин чабып жүрүп, илешип жүрүп, Кудай баягы чабан дес жагынан өздөштүрүп жакшы эле чабып атат ошол балам азыр. Кудайга шүгүр, жакшы. Келечекте бул кичүү балам саал кичине жүрөгү тайкы. Кийинкисин чабам деп үйрөтүп, жанына ушу үйрөтүп жүрүп, бул балам кошо чыгып. Мисалы чабан десең азыр жок, дефицит. Бирөөгө барып, атым чаап берип койчу деген эле киши көп азыр. Өзүң балаң болгондон кийин өзүң балдарың ушундай атка кызыгып эметип калган, өзүнчө эле чоң сыймык экен. Чабанды иштебейсиң да, иштегенде эле баягы иштеткенде да ошо атты чувствовать этип, өзүнүн атын өзү кандай деңгээлде экенин иштетип атканда эле сезип, ушу чаап
көнүп калат ошого. Чабандас өзүң балаң болуп турса, колдон келсе өзүңкү болгон жакшы го негизи. Бирөөнүн баласын мисалы үчүн эй кел чаап берип кой десең чабат. Кээ бирлер да сырттан келген балдар көп чаба турган. Чапканына мынча акча дейт. Эме эле жакчасы жерге акчасын берип коесуңчу. Кулап калса, бирдек болуп калса, бүкү-түкү болуп, ар кандай болуп калат экенсиң чабандастен. Чабандасың чабам деп келип туруп, сенин атыңды жакпай калып бирөө меникин чап деп келсе, аяка секирип кетет, ортодо калып каласың. Чабандасың жок болсо жаман экен ошо. Өзүң балдарың өзү чабандас болуп турган жакшы экен. İşletip kelgenden kийин энди 1-2 saat азабайлайбыз. Терин ургатып, 1-2 сааттан кийин терин урганы миссе тазалап, кырып, дагы бирсе щеткалап, анан кийин чөпкө коебуз, анан чөп жарым саат чөп чайнатып, сугарып, анан жем берип, ошо менен жайгарып коебуз, ошо менен болуп турат. Жат, ой! Балам, тигин немесин жуган алдым, тепетер. Мына энди 2 саат азабайлап тери кургагандан кийин жабуусун алып туруп эле өкүртөп терисин калтырбай тарап болушунча терин ургап, бүт кырып, тазалап, канча терини тазалап кырып койсоң ошончо эзе алат. Тери менен жакшы эзе ала албайт. Күлүк деле ошо багышы негизи кыйын эле, мен өзү кызыккандан кийин айла багасың, муну күлүктү жаш балдардай караш керек. Мисалы үчүн кулактын түбүндө терилерин баарын каттан щеткаласаң жыргап калат. Эзе алып, өзү кашынып кошо жыргап, денең ычса тырмап койгондо жыргап каласың, ошо сыяктуу эле болуп. Булар да жыргап калат. Териси катуу болсо жүдөп, тери жабышып турса катуу болуп, сары кыйналып, кычышып, кашына берет. Теріп щеткалап койсоң бу кадимкидей эзе алып жыргап калат. Тренировкадан кийин негизи күчтүү тамак бериш керек. Көбүнчө ушу тренировка беде күчтүү болот деп көк беде, экинчи чабак бедени беребиз. Тренировкадан кийин постоянно ушундай экинчи чабак жөптү берип иштетебиз. Чабышка бир 3-4 күн калганда эксперт жеңилирээк деп коюшат, анан эксперт беребиз. Чабышка бир 2-3 күн калгандачы. Ошо тренировканы канча тренировка берген сайын ошончо тамак менен күчтөш керек.